Анаркан Абдурасулова Жалал шаарынын биримдик кварталынын жашоочусу. Ал бир нече аптадан бери суу чыкпай кыйынчылык тартканын айтат. Шаардын суу канал башкармалыгынын адистерине кайрылышканы менен такыр эле майнап чыкпай жатыптыр. Жума күнү барабыз да агызып кайсы жерге чейин апарып чыкканын көрөбүз деп чоңдор айткан экен суучулар. Ошойдон жок, мына суучулар деле жок, суубуз деле жок. Суунун жоктугунан кээде бир фляг толтурабыз. Уже мени болсо эртең менен алабыз, 1-2 саат эле агат, анан токтойт. Бизе кача мына кирпичный кыш куйгандар башталганда суу токтойт. Күздө жазга чейин агат. Анан кача мына дарактарыбыз гүлдөп үлгөндөн кийин уже болду, суубуз токтойт. Ошон үчүн балдар биздин үйүбүздү кылып койгула ошо. Жергиликтүүлөрдүн дагы бири Бактыгүл Батырбекова да суунун азабы өттү дейт. Тамак ашка кудук убарлардан же көчөнүн эң башындагы бирин серин үйдөн 2 саатка чыкканда ташып келебиз деп буларды кошумчалады. Мына баарыбыз кирбиз. Кыштай кичине кир төшөктөрүбүз бар эле, аны жуубай чирип жатабыз. Бул акыбалда бизде өтө оор. Суу болсо немеге 2 жолу чалдым. Ана жер водоканалды немесине чалсам айтат, билген жерге баргыла дейт. Каерге барасыңар, ошол жерге баргыла дейт. Билгениңерди кылып алгыла дейт. Анан мыякта суу сатып атасыңар десем, доказать бергиле дейт. Биримдиктин жашоочуларына агын суу келбегендиктен кудуктарына же чоң көлөмдөгү идиштерге сууну толтуруп, бардык керектөөсүнө ошону иштетишет. Антке менен кудукту автоунаа менен 5 тоннасын 1200 сомдон сатып алуу баарынын эле колунан келбейт. Ошондуктан суу чыккан маалда толтуруп алышат. Бирок кыш куюп жаткан жарандар ишин баштаган мезгилден тагыраагы күн жылыгандан тарта биримдикке суу келбей, элдин айласын кетирет. Кудукта болсо бир 200 литр суу бар. Мош көбүрөөктөр башка суу калган жок. Бул рассветте суу күнү түнү тынбай агып атат. Кирпич куйган жерлер бар, машина менен сени алып барып кирип көрсөтөмүн. Крандан суу агып, жерге чайылып, элдер колдо кирпич куюп атат. Ошол биздин водозабордон чыккан суу. Жогоруда тургундар айткан кыш куюп саткан адамдардын үйлөрүнө, иштеп жаткан жайларына да баш бактык. Чындыгында айрым кыш куйган үйлөрдө суу бар болуп чыкты. Дагы бир нечесинде бүгүн суу чыкпаганын айтышты. Бирок ошол суу канал башкармалыгы берген эле суу түтүктөн сууну пайдаланышарын моюндашты. Жумасына 2 жолу чыгат да. Жумасына 2 жолу канча сааттан берет? 1 сааттан берилет да. Жумасына 2 жолу 1 сааттан суу чыгарып беришет. А ошол учурда ылай флайыңарды кылып ырастап аласыңар. Ооба. Ылайыклап алабыз, анан аны ёмкасы бар, ёмкаска толтуруп алабыз да. Бышкага толтуруп аласыздар сууну. Запасной кылып чыкканча. Андай бул мынерде суу агат, аны дөңдөрдө суу агат, бизге барбайт. Жергиликтүүлөр кыш куйган адамдар шаардык суу канал башкармалыгынын кызматкерлерине төлөмдөн сырткары акча беришерин айтышты. Бирок далилдүү фактылар жок. Ал эми аталган мекеменин өндүрүштүк бөлүмүнүн жетекчиси мыйзамсыз акча алууларды жана 20 күндөй суу чыкпай калганын четке какты. Сөзсүз түрдө азыр биз бул сыйлыгынан кийин өзүбүз барып текшерип жеринде график боюнча суу берилген жерде ар бир үймө-үй именно ошол сиз айткан ошол Бохар деген участокто 2017 жылы трубалардын 500-400 канча метрге чейин жаңыланып берилген. Жаңы эмелер коюлган. Илгери трубалары суу чыгыш керек. Азыр сууну буруп биз график боюнча берген убакта жетиш керек. Муну текшеребиз биз. Көрсө Жалал Абад суу канал башкармалыгынын биримдик бөлүмчөсү жетекчиликке кабар жеткизбей маселени жашырышкан экен. Ошентип маселеден кабардар болгон жетекчилер эми ал аймакка графиктин негизинде аптасына 2 күн суу чыгарын убада кылышты. Ал аткарылабы кийинки берүүлөрдөн сиздерди кабардар кылабыз. Бул маселелерин көп биз жолго койгонбуз. Жогору жактагылар билет. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.